майкаңды ешкім көрбөйт, бирок майкаң кир болсо сыртың жалтырап турса деле кыжалатсың, байкасаң. Носкиңди ешкім көрбөйт, бирок носкиң кээде шашып-пушуп жыртык же кирди кийип алсаң, ешким көрбөсө деле кыжалатсың. Өзүңчө эле дискомфорт, өзүңчө эле мындай кысылып, сыгылып элечи. Эми элестетип көр, жүрөгүң ким болсо, жан дүйнөң ким болсо, эмне деген бакытсыздык. Ошон үчүн жан дүйнөнү күн сайын тазалап тур. Тазалап туруштун жолу бар. Тилек кыл, жараткан мени таза кыл. Экинчи кечирген жүрүңүр. Азыр кечирбей капа болуп жүрөсүңөр, мен дайым айтам. Бирөөгө капа болгонсуң, кек сактап жүрөсүң. Бирок ошол кек, ошол капалык, ошол таарыныч адамдын денесинде жашайт. Качан чыгат? Оору болуп чыгат. Рак болгондордун көпчүлүгү кек сактап жүргөн. Ошон үчүн кечирип кой бер. Намаз оку деген өкүм бар, туурабы? Ажыга бар деген, орозо тут деген өкүм бар. Кечирип кой деген да өкүм. Болгондо да суратпай кечириш керек. Кечирүү деген болду, кечирдиң, унутуп кал. Бизде мындай кечирип коесуң, бир жылай урушуп кетсең, мен сени баягында кечирген элем деп баштайсың, туурабы? Ал кечирүү эмес, сактап койгонсуң да бир памяткачы. Ошол нерсе мусор болуп туруп, жан дүйнөңдү ушунчалык булуп атат, чиритип атат. Кечирген жүрөң биле, азыр жерден чыгып баратып, азыр кечирип койгула. Бирөөгө капа болуп жүрсөң. Биринчиден бирөөгө таарыныш үчүн ага өткөзүп койушуң керек. Өткөзүп койдуң беле? Шайлоодо түгөлөр мага добуш бербей кой деп таарыгандар болуп экен. Мен дайым ойлондум, мен буларга өткөзүп койдум беле, рахмат ушунча добуш берди. Ошон үчүн берекелерим, жан дүйнөнү тазартып, анан такыр эле кир деп барасаң, өлүмдү бир ойлоп койсоң, чындап айтып атам. Жап-жакшынакай денең, нурданган көзүң бир күнү жумулат. Кыймылдап жүргөн денең кыймылдабай калат. Бирөөгө кек сактап жүргөнсүң, эми ал баары бир. Бирөөдө карызың бар, баары бир. Бирөөдөн бирдеге күтүп жүрдүң эле, баары бир. Берсе да кереги жок, албайсың. Өлүм деген нерсе бар, болду. Бу дүйнөнүн эшиги жабылды, тияка даярдык. Ошон үчүнчү өлүмдү көп ойлогон адамдын жүрөгү жумшак болот деген сөз бар. Ушундай ойлоп койгон. Анан арам жебегиле. Эң башкысы арам жеген адамдын жүрөгү катуу болот. Адам тыштагы падышаны келип укпайт. Атаңды укпайсың, эжигиңди укпайсың, мугалимди укпайсың, устатты укпайсың. Бирок ичте бир падыша бар, ошону сөз сугасың, анын аты жүрөк. Ишенбесеңер, байкадыңар беле? Алыстан үйлөнгөн агаларыңар бар да, туурабы? Алыстан үйлөнгөн тагаларыңар, кошуналарыңар бар. Айылда алыстан бирөөнү алып келгенде сөзсүз бир ушак болот. Кандай ушак билесиңби? Эми бирөөнү таап келиптир эми. Андай кыз бияктан деле табылат эле. Уктап билесиңерби? Бирок андай кызды көрсөтпөгөн эмне жүрөк? Ошол кызды өзгөчө көрсөткөн эмне жүрөк? Ошону алба десе укпайт, анткени ата караганда жүрөк күчтүүрөөк, апа караганда жүрөк күчтүүрөөк. Жүрөк таза болсо сага таза буйрук берет, жакшы буйрук берет. Жүрөк булганыч болсо уурда дейт, алда дейт, бирөөнүн аялына кыянаттык кыл дейт. Ошон үчүн жүрөк тазалап туруш өтө маанилүү. Рухты тазалап туруш өтө маанилүү. Мен силерден ушуну суранып элем. Эмне үчүн мен кыздарга айта баштадым? Бир окуя бар экен. Өткөндө келатып бир жерден угуп абдан таасирлендим. Бир падыша бийликке келип, бутуна туруп, өлкөсүн өнүктүрүп, мурдагы заманда билесиңер, бири-бири басып алгандар кыйын болгон. Анан эки мамлекетке кол салууну пландайт экен, бирок кол салуунун алдында душман жөнүндө кабар алышты. Алардын потенциалы кандай, көрүнгөсү кандай, ынтымагы кандай, намысы кандай. Эки өлкөгө эки тынчыны жиберип айтат экен, эми Кудай өзү кечирсин, баргыла дагы аялдар менен мамиле кылат. Аялдарга тийишкиле, аялдар азгыргыла. Эки жака кетет, арадан бир топ өткөндөн кийин экөөтөн келет, биринчиси айтат: "Мен канча аракет кылдым, өзүм келишимдүү жигитмин. Акчам бар, күч десең күч, кадыр десең кадыр, бирок аялдар менен такыр жолотпой койду. Ушунчалык намыстуу болот экен. Өздөрү да намыстуу, бой башын жашырган. Экинчиден жигиттер да намыстуу болот экен. Бир аялы башка менен сүйлөшүп койсо, кадимкидей кызганып, аялдарын коргоп турат деп айтат экен. Экинчиси айтат экен: "А сен кыйналыпсың, мен жыргап келдим." Тиякта оңой экен бардыгы. Бардым, чекеден тааныштым, каалаган менен сүйлөштүм, каалаган менен жүрдүм. Кудай бетин нар кылсын, жаман иштерге чейин кылсаң болот экен, бирок мен ыйманым бар, ошондон сактандым деп келгенде айтат экен. Падыш угуп туруп айтат экен: "Эмесе мен мындай чечимге келдим. Кыздар намыстуу, кыздарын коргогон элге кол салбайм. Анткени кызын ошончо коргогон эркектер мекенин андан өтө коргойт, өлкөсүн андан өтө коргойт. Жанын берет, башын сайып коет. Булар менен согуш пайдасы жок. Бирок экинчи өлкөгө жөн эле барабыз эми, кыздардын намысын коргогондор мекенди эле коргоп жаткандар качып кетет. Ошон үчүн оңой эле басып алабыз деп туруп, экинчи өлкөгө басып кирип басып алган экен. Ошон үчүн берекелерим, биринчи намысты коргогула, экинчи айтат го, эркек уулду тарбиялайт дейт. Аял улуту тарбиялайт дейт. Бул бекер сөз эмес. Бул жака келдик, көпчүлүгүңөр байкасаңар, мындай жүрөсүңөр. Тиякта кыйналып жүрдүм эле, айылдалар баары көрөт эле, буякта келдим, жыргал, буякта мен жараткан жокмун Бишкекте. Москвага барса, айыптыр эмне жараткан жокмун. Карап турат бардык жерде. Ошон үчүн Москвадасыңбы, Нью-Йорктосуңбу, Бишкектесиңби, Чүйдөсүңбү, Көлдөсүңбү, бир деле жүрө бер, бир кынанда деген сөз бар. Мен ушул нерсени айткым келди.
Sağ olun.